Биздин ден соолугубуздун абалы биздин тамак ашыбыздан түздөн түз көз каранды. Отуруп эресиң нутрициолог экен бирдекени сүйлөп атат да баягы бизди үйрөтүп атат бирнекеге дегенси. Бирок чыныгы ошону ойлонуу мезгил келди деп ойлойм да. Нөкөт оорулар өтө көп азыр. Турцияда врачтар айтат экен, эмне үчүн дейт, силердин бир алакандай эле Кыргызстандан дейт, ушунча көп боорун алмаштыргандар бизге келет дейт. Биздин ушунчалык калкыбыз туруп, бизде андай оору жок дейт. Себеби каякты караш керек, биз тамак аштын сапатын карашыбыз керек. Адамдын жашоосу ошол тамакка эле байланган экен да, мындайча айтып келгендечи. Тамак аш өтө көп бизде түрү, мисалы үчүн ошол чет жактардан алынып келип атат. Анын бирок сапаты кандай? Ошол тууралуу биз билбейбиз. Супермаркеттерибиз толтура тамак ашка. Бирок ошону кантип туура тандап жөө керек? Анын составында эмне бар? Кайсылары бизге пайдалуу, кайсылары коопсуз? Ошолорду тандап жеш үчүн бизде азыр элде билимдин аздыгы да. Кыргызстанда ушундай бир ой жүгүрткөн, жакшы жашоого умтулган, жакшы гана сөздөрдү мына столдун үстүндө отуруп алып сүйлөшкөн эже сиңдилер коому бүгүнкү күндө популярдуулукту кармап, ошондой эле катарына дагы көптөгөн айымдарды кошуп жаткан учуру албетте бул Кыргызстан айымдар коому. Бул коомдун атын чыгарыш үчүн балким мен салым эле кошкон болсом, бирок ошол коомдун ичинде алып барып аткан системанын, алып барып аткан билим тармагында негизи эле айым кишининби, адамзаттынбы бир эле ой жүгүртүүсү эмес, ички дүйнөсү ден соолугуна да болгон салым күч болуп атат бул жакта. Ошол тууралуу айтып беребиз. Көп эле мырзалар айтып калат, ушул коомуңарга менин жубайымды кошо албайсыңарбы депчи. Анан мен айтып калам, сиздин жубайыңыздын бул жака кошулганы менен өзгөрүү сизде дагы болот депчи. Анткени аял зат суйкайып, суп-сулуу болуп, сымбаттуу болуп, сонун ой жүгүртүү менен жадырап, жайнап эле бир эле позитивде болуп калса, негативдин баарын жеңип кетсе, бул эркек кишиге, үй бүлөгө чоң плюс болот. Ошондуктан бул коомго сөзсүз түрдө биздин айымдар келиш керек, кошулуш керек. Менин маңдайымда 20 жылдык тажрыйбасы бар ден соолукка болгон кам көрүү, туура тамактануу, нутрициология жаатында чоң иш алып бараткан эжекебиз бар. Мындай эжелерди биз экранга алып чыгышыбыз керек, бул эжелер тууралуу айтышыбыз керек. Анткени чындыгында специалисттер, эксперттер бүгүнкү күндө качан гана туура менеджерлерди, продюсерлерди таап, анан албетте эгерде жашы плюс 45 же 40 болуп калса, Инстаграм менен таанышуу, Инстаграмдын ичине сүрөттөрдү жүктөп, өзү жөнүндө сүйлөө, бул жаңы бир доордун жаңы төрөлгөн эле баласындагыдай мамиле болуп кыйналат экен да. Ошол кыйналып атканыңызды көрдүм. Эми Жылдыз эже сөздүн баары сизде болот. Толугу менен микрофон сизде. Ошол жаңыдан төрөлүшүңүз менен Инстаграм дүйнөсүнө, коомчулукка, эми минтип мынакей биздин маегибизге, ютубубузга келип атасыз. Бул көрсөтүү өмүр бою ушул жакта тарых болуп калат. Алгачкы ушул маегиңиз, интервьюңуз өзүңүз тууралуу жана негизи эле көйгөй проблема бүгүнкү күндөгү адамдардын өмүрү эмнеге кыскарып атат, эмнеге баары эле семирип атат, семиргенден да арыктай албаган проблема эмне себептен болуп атат? Айтып кетиңиз. Ассаламу алейкум. Эң биринчиден баарыңыздарга Анжелика чоң рахмат. Туура айтып атасың, эң туура байкадың. Мен ушул Инстаграмга чыгарда кандай кыйынчылыктар болгондугун өзүң жетектеп өзүң көрүп турасың. Ошол себептен мындай байкап турасың да. Чын эле өзүң эмгектенип, мына 20 жыл бою медицинада иштеп, эмгектенип, опытым бар болсо дагы, өзүмчө жекече иш алып барып атсам дагы, бирок онлайнга чыгуу, Инстаграмга чыгуу, сүрөткө түшүп, өзүңдү мындай жакшы деңгээлде көрсөтүү чын эле кыйынчылыкка турат экен. Кудай буйруса жеңип келип атабыз деп ойлойм. Бул кыйынчылыктарды Анжеликанын жардамы менен кийимиңди мындай кыл, сүрөткө мындай түш деп баардыгын бизге үйрөтүп, чоң рахмат, жетектеп келатат. Анан ошол
бүгүнкү күндө чын эле көпчүлүктүн көйгөйү болгон, негизи эле дүйнө жүзүндө дүйнөлүк пандемияга айланган ашыкча салмак тууралуу бүгүн кеп кылсак, ашыкча салмактуулукту мен ойлочу элем мындан бир 20-30 жыл мурун же 15 жыл эле мурун бул батыш өлкөлөрүндөгү кандайдыр бир көйгөй депчи, чоң көйгөйгө айланганда гамбургер жеп толуп кеткен адамдарды ошол жактан көрчүк го. ооба, көбүнчө баягы тест атымдар пайда болгон замандан бери эле ошолорду көрчү элек да. Анан эң өкүнүчтүүсү ошол азыркы күндө бизге келди да. Бизге келди ошол тест атымдардын артынан, ар кандай түрлүү тамак аштын артынан, таттуулардын артынан негизи эле бизде азыр эң биринчи себеп бул тамак аштын рыногу өзгөрдү. Тамак аш өтө көп бизде түрү, мисалы үчүн ошол чет жактардан алынып келип атат, анын бирок сапаты кандай, ошол тууралуу биз билбейбиз. Супермаркеттерибиз толуп тура тамак ашка, бирок ошону кантип туура тандап жөө керек, анын составында эмне бар, кайсылары бизге пайдалуу, кайсылары коопсуз, ошолорду тандап жеш үчүн бизде азыр элде билимдин аздыгы да. Жалкоолук же жалкоолук, чындыгында эле кээ бирөө жалкоолук, мындай кандай десем, неосознанно эле мындай барып эле автоматически алып жей беребиз да. Өзүң сүйбөгөн менен сыйлабаган сүйбөгөндүк, бул жерде өзүң сүйбөгөндүк да жатат да. Анан бирок ошол нерсени жеткирүү дагы керек да, билим керек. Ушул билимге биздин элибиз азыр суусап турат. Себеби өнөкөт оорулар өтө көп азыр. Өнөкөт оорулар эмне үчүн биздин азыркы классикалык медицинада айыкпайт? Ушул нерсени изилдеп отуруп мен нутрициологияга келдим да. Өзүмдүн машманы өткөргөн ооруларымдын артынан келдим да. Себеби бул биз азыркы классикалык медицинада диагнозду дарылайбыз да. Мен 20 жыл жүрдүм да медицинада мугалим болуп. Мисалы үчүн бул нерсени даракка салыштырсак, ооруну диагноз бул эң жогору жактагы жалбырактар деп ойлосок болот да. Кандайдыр бир симптомдор, диагноздор. Анан бул шаблон катарында кандай адам келгени маанилүү эмес, бизге ошол диагнозду эле дарылайбыз да. Анан айыкпайт өнөкөт оорулар. Ошол нерсени изилдеп отуруп мен таптым десем болот да. Бул азыркы дүйнө жүзүндө тренд болуп аткан превентивный медицина. Бул жөн гана модалуу эмес, тренд эмес, бул эң пайдалуу медицинанын жаңы тармагы деп айтсак болот да. Нутрициология кесиби эмне үчүн актуалдуу болуп жатат? Себеби бул превентивный деген сөз англисчеден которгондо профилактика дегенди билдирет, алдын алуу дегенди. Ошол эле алдын алуу болсо, мисалы үчүн ал эми дарактын бул тамырлары, сабактары бар да. Сабактары бул кандайдыр бир дисбаланстар болот да. Дисбаланстарга алып келет. Ал эми тамыры болсо эң жөнөкөй нерселер да. Бул жашообуздагы эң жөнөкөй нерселер. Арзан, бесплатный нерселер, мындайча айткандачы. Бул болсо туура уктоо. Өтө маанилүү туура уктоо. Сууну туура колдонуу. Биз баарыбыз сууну канча ичиш керек экенин билебиз. Мисалы үчүн 70 килограмм болсок, 2-2,5 литр сууну ичиш керек. Бирок өзүбүз колдонбойбуз ошону. Ичпейбиз да туура. Ошондой эле туура тамактануу. Мунун эң негизги түпкүрүндө туура тамактануу жатат да. Негизи биздин ден соолугубуздун абалы биздин тамак ашыбыздан түздөн түз көз каранды. Бир гана тамактануубуз эмес, бул жерде кыймыл аракетибиз. Азыркы биздин жашоодо кыймыл аракет аз, билебиз. Баарыбыз унаа менен жүрөбүз. Шаарыбызга унаалар батпай кеткен, баягыдай жөө басуу деген жок. Тамакты жанагындай тандап жегенди билбейбиз. Көбүнчө баягындай тест атымдарды биздин азыр мурда 40 жаштан, 50 жаштан ашкан адамдарда болсо, мени кейиткени бул азыр өспүрүмдөрдүн арасында болуп атат да. Бир гана өспүрүмдөр эмес, жаш балдардын арасында дагы ушундай толуп кетүү, семирүү деген көйгөйлөр жаралып атат да. Ошон үчүн азыр билим керек. Ошол нерсени элге жеткирүү керек. Кантип туура тамактануу керек. Негизи эле бизге бул нутрициологиянын негизги максаттары да адамдын жашоо сапатын жакшыртуу, өзгөртүү. Биз эми бул жакта мындай карап атабыз да. Сиз нутрициолог катары карап атасыз. Биз болсо коомдогу айымдар катары бул нерсени карап атабыз. Сиз нутрициолог катары биздин катарыбызда барсыз. Бирок барып, мага жеке диетолог болуп бериңиз, жекем. Мен ден соолугум боюнча сонун экен, катарыбызда ушундай эже бар экен, 20 жылдык тажрыйбасы менен медицина деп, мына колдо бар алтындын баркы жок болуп атат да.
ошол барып сурабайт дагы да керек болсочу. Мен ошого айтам да, айымдар, бул коомго келип алып биз же мен кыйынмын, же мен мындай кийим алдым эмес. Бул жакта таанышуу, эже сиз эмне менен алектенесиз? Эртең сизге барайынчы, эже чайга келиңизчи, үйгө келиңизчи, же мен сизге барайынчы үйгө деген мамилени куруп атат да. Экологичная дружба деп коет. Же мындай кандай бүгүнкү күндө Инстаграмдан көрөбүз, лайк коебуз, подписаться этебиз, же этпей да коебуз го. Анан кийин карап алып туруп, анан кийин отура бересиң, нутрициолог экен, бирдекени сүйлөп атат да, баягы бизди үйрөтүп атат бирдекеге дегенси. Бирок чыныгы ошону ойлонуу мезгил келди деп ойлойм да. Стоп дейбиз дагы, ойлонобуз. Менин мына ушул столдо бет маңдайымда ким отурат? Оң тарабымда ким? Сол тарабымда ким? Бул айым ким деген ойлонуу, ой жүгүртүү биринчи ирет менде болуш керек да. Канчалык деңгээлде мен азыр баймын. Караңыз, бул жакта курулуш тармагын билген адис отурат, бул жак соода тармагын кармаган айым отурат, бул жак психологиялык жактан, бул жак менин ден соолук ашказаным, бул жак менин акчага болгон эмоцияларымды оңдоп атса, менден өткөн бай адам барбы? Жок да. Туура айтасың. Ушундай бай айлана чөйрө болсун деген максат болду да меники эң негизгиси. Эң сонун. Анткени мына аял зат биз ойлойт экенбиз да. Мына башкалар толуп атат, мен толбосом болду дегендей эле эмес. Кичинекей бала өзүнүн салмагынан ашыкча болуп барататпы? Демек биз диетологко чуркашыбыз керек. Баланын өспүрүм кезинен башталган бул проблема демекчимин да. Анткени мен деле башымдан ортончу кызым помпошка болуп чоңойду. Убактысы келди, биз дагы диетологко кайрылдык, туура тамактануусун өзгөрттүк. Баланын өсүүсүндө, сөөктөрүн өсүп аткан мезгилинде керектүү витаминдерди бербесең, баланын сөөктөрү да какшып ооруйт экен да. Анан эми Кудайым берген бой болот экен, келбет болот экен. Бул сонун эле нерсе көрүнүш. Мурун гана ушул медицина менен түшүнүк жок кезде ойлошчу, муну тартат, тигини тартат, же мындай эч ким баягы караган эмес экен да, эмне жеп атат деген маселечи. Азыр биздин балдарыбыз бизден дагы узун болот бойлору, бизден дагы дениси сак болушу мүмкүн, анткени медицина башкача дагы өсүп атат. Бул жакшы жагын карап атат. Эмнеге? Анткени мен бул жаатта кызыгуум бар. А менин курбумда бул жаатта кызыгуусу жок да, өзү дагы толуп атат, өзүнө да убактысы жок да, баягы эле жакшы көргөн лагманынан баш тарта албай жатат. Анын ич майларынын дагы ички кесиндеги майлар көбөйүп кеткен да, аябай. Ушу ич майлар жөнүндө көбүрөөк түшүнүк берсеңиз бизге. Сырткы майга караганда ички органдардагы май аябай улуттуу экен. Ички органдарда бул висцеральный жир деп коет да, же болбосо боорду май басып кетет да, гепатоз, жировой гепатоз болот. Бул деле ушул зат алмашуунун бузулушунан келип чыккан абал да. Негизи эле мунун эң түбүндө зат алмашуунун бузулушу, баягы эле туура тамактанууну билбегендиктен, туура эмес тамактангандыктан да. Ошол майлар каяктан келип чыгат? Ошол майлар мисалы үчүн биз жанагы көп туура эмес тамактанып атпайлыбы? Биздин рационубузду алып карай турган болсок, биздин рационубузда эмне болуш керек? Организмге керектүү мисалы үчүн заттар: белок, полноценный жетиштүү деңгээлде болуш керек, углевод умеренный жетиштүү өлчөмдө да, ашыкча эмес. Майлар, ошол эле майлар жетиштүү өлчөмдө болуш керек. Жана витаминдер, минералдар, керектүү заттардын баардыгы баланста болуш керек да. Бул баланстын бузулуп кеткендиги. Анан көпчүлүк ойлойт, биз май басып кеттик, ичибизди май басып кетти, баягы ичибиз курсак чыгып кеткенди айтабыз да. Курсак чыгып кетти, боору май басып кетти. Азыр 3 адамдын бирин УЗИге тартсаң, жировой гепатоз бар деп айтат да. Май басып кетти, демек майды биз рациондон алып салыш керек деген туура эмес түшүнүктөр бар да. Майды алып салуу кереги жок. Бул өтө туура эмес түшүнүк. Себеби май керек бизге. Биздин рационубузда май болуш керек. Бирок ошол майды кантип тандоо керек? Кайсы майды жешибиз керек? Биздин дагы бир ашыкча салмактын себеби бул транс майдын көп болуп кетиши да, тамак аштын арасында. Транс майлар булар кайсылар? Бул кадимки эле биз супермаркеттен алып жеп аткан маргариндер, выпечкаларды жасайбыз. Ошол эле составында, выпечкалардын составында бар булар. Ар кандай зыяндуу соустар, кетчуп, майонез, ушулардын баарында транс майлар бар. Биз кадимки эле колдонуп аткан азыр суу майлар, рафинатталган, ушулар дагы өтө зыяндуу майларга кирет да азыркы учурда. Себеби булар рафинатталып атканда, обработка кылып атканда гексан деген зат менен, ошонун жардамы менен тазартылат да. А бул гексан кадимки эле
нефтинин составындагы зат экен да. Бензин ичип атасыңар деп атпайбы ошон үчүн азыр? Бензин ичип атасыңар деп атат. Мисалы үчүн Турцияда врачтар айтат экен, эмне үчүн дейт, силердин бир алакандай эле Кыргызстандан дейт, ушунча көп боорун алмаштыргандар бизге келет дейт. Биздин ушунчалык калкыбыз туруп, бизде андай оору жок дейт. Себеби каякты караш керек, биз тамак аштын сапатын карашыбыз керек. Биздин керек болсо бул мамлекеттик деңгээлде ошол нерселерди текшерип, туура эмес тамакты, сапатсыз тамакты киргизбей коюу иш-чаралары жүргүзүлүш керек деп ойлойм да мен. Анан ушул нерседен транс майларды алып рациондон пайдалуу майларды кошуш керек да. Туура. Пайдалуу майларга кайсылар кирет булар? Бул кадимки эле биздин Сары май. Сары май. Ооба. Мен нутрициологияны окуп атканда ушул сары майды дүйнө жүзү барктап масла кый деп азыр ушуну жешет да. Биздин ата-бабабыз жеп келген сары май да бул эң пайдалуу май, бул сары май азыр дүйнө жүзүндө. Карынга куюп коюп эле, улам четинен кесип эле. Ошо. Жешчи. Анан сары майды азыр ошол эле каймакты алып келип, ошол каймактан баягы сары май кылып, сливочный майдан каймак сары май кылып сызгырып, үй шартында жасап жегендер көп да. Ушунчалык бааланып атат. Мен дагы бир сыймыктанган нерсем бул биздин сары майыбыз дүйнө жүзү жеп атат да. Биз өзүбүз барктабайбыз, өзүң айткандай, колдор алтындын баркы жок болуп, ой сары май бул күчтүү деп биз ойлочу элек кой мурда. Ушул нерсе. Анан оливка майы колдон келсе, азыр оливка майы да чыгып калды рынокко, для жарки деген. Ушул менен колдонуп тамак ашты куруп, анда-мында куруп жейбиз, бирок эң жакшы даярдалганы бул курубай даярдалганы да. Ошондой эле кокос майын колдонуп атабыз азыр, жакшы пайдалуу май деп. Жаңгак майлары, авокадо майы, мына ушуларды рационго туура колдонсо болот. Бул эч качан баягындай семирип кетүүгө, май басып кетүүгө алып келбейт. Эми май болуп калса, андан арылыш үчүн анда сизге кайрылып, жеке мындайча айтканда кеңеш алышыбыз керек экен. Ага биз биринчи ирет кандай анализдерди тапшырып, анан сизге дароо эле барышыбыз керек. Ооба. Арыктоодо эң биринчи эмне кылыш керек деп сурашат да. Мен айтат элем, көбүнчө сунуштайм. Мен өзүмдүн баягы көзөмөлдөгү айымдарым бар да. Аларга эң биринчи мен ушул даярдыкты сунуштайм да. Биринчи аларды даярдаш керек. Сен метаболизмиң кандай көйгөйлөр бар организмде, кандай дефициттер бар, жашоо образың кандай, тарелкаң кандай, бир жумалык же 3 күндүк жеген тамагын разбор кылам, мага айтып беришет же жиберишет сүрөткө тартып, анан ошондон баштайбыз да. Биринчи анализ тапшыртам, ошол анализдерин карап туруп, анан кандай өзгөрүүлөр бар, кандай дисбаланстар бар, же болбосо дефициттер бар, ошого жараша анан кеңеш алып барабыз. Демек, алдын ала биринчи көйгөй айтылуу керек экен. Анан көйгөйгө жараша кандай анализдер тапшырылат, ошол экен. Мен бир ден соолукка байланыштуу жакшы сонун бир жерлерди көрдүм да, жет жерлердечи. Эмнегедир Кыргызстанда жок. Туура тамактануу менен биргеликте ошол ден соолукка болгон бир кам көрүү, нутрициология басым жасаган клиникалар бар экен да бизде. Кадимки эле курорт. Мисалы азыр биз курортторго барганда, чет өлкөгө, отелдерге барганда тамактын түрүн көрөбүз. Анан тамак азыраак болуп калса тим эле догурунабыз. Кара жегенге эчтекеси жок, мен эс алганы келсем де. Көп болсо жебейбиз дейсиң. Бекер берди деп алып эле анан столго үйөбүз. Ооба да. Баарын аны жейсиңби, жебейсиңби? Ысырапчылык деген нерсе биринчи ирет мына бизде динде, исламда, Куранда айтылып атпайбы? Алаканын баткан нерсеге деле ашказан тоет. Ооба да. Жок, биз эти турса этин аш керек, анан тогун аш керек, анан балыгын аш керек. Ошо менен десерттин болгон 10 түрүн алып келип туруп коюш керек да. Бул биздин баягы көзүбүз тойсун деген да. Көзүбүз тойсун деген. Тойбогон үчүн тойбой жатабызбы азыр ошондо? Ошондой болуп атат да. Нафсибизге байланыштуу болсо керек. Аллах таалам айтканда, Куранда пайгамбарыбыз айтат эме деп, жүрөгүңөрдө көп жеп, ашыкча жеп, жүрөгүңөрдү өлтүрбөгүлө дейт. Өсүмдүккө канчалык ашыкча сууну куюп койсоң эмне болот дейт. Ал тамырынан чирип жок болот дейт. Ошол сыяктуу ашыкча тамактанууда жүрөгүңөр өлөт дейт. Жүрөгүңөр өлүп баягы ибадат кылганга алсыз болуп каласыңар дейт да. Ушул нерседен алсак болот да. Жаман адаттар деп биз азыр бүгүнкү биз маегибизде ошол жаман адаттар жөнүндө сүйлөшөбүз. Бизге айымдарда кошулсаңыздар болот. Мындай жүрөктү кармап туруп айткыла, кандай кимдин жаман адаттары бар? Мисалы үчүн мен нутрициолог менен иштешкенде мен жана айтып атпайбымы, атайын клиника бар экен деп, алар ченеп эле
тамак берет экен да. Ошол ченеп кичинекей берген тамакка деле сенин ашказаның тоет экен. Болгону аякта клетчатка, белок эсептелинген. Ал жакта 3 эле кашык балким чыгат да. Кичинекей эле мындай суусу шорпосу менен биринчи, экинчи, үчүнчүсүнө чейин берет. Бирок ошону 5 маал туура убагында жесең, курсагың такыр ачпайт экен да. Анан болгону эртең менен жеш керек экен. Менин минусум бар. Биз баягы түшкө чейин тамак жеп эртең менен туруп алып иштердин баарын кылып жүрө беребиз. Анан кийин баягы кофени адат коюп алганбыз. Ал кофе деген бул кычкылтек көп чыгарат. Анын зыяны дагы көп дегендей. Жеке менин ден соолугума болбойт да. Бирок ага карабастан башка эмнени ичебиз, эмне жейбиз. Аны алат экенбиз да, ошо менен кечки тамакты күтөт экенбиз да. Кечки тамак бирөө анткени шеринеге чакырды, тойго чакырды, же бирөө тамакка чакырды ужинге. 6га чейин ошо менен карманабыз, анан 6да болуп жеп беребиз да. Ошол биздин эң туура эмес минусубуз да. Себеби баягы ичи чыгып аткан, ичке май топтолуп аткан бул кечки тамакты көп жанагы жеңил углеводдорду, жөнөкөй углеводдорду жеп алганыбыз, таттууларды жеп алганыбыз көбүнчө кечкисин бул курсак чыгууга алып келет да. Ошон үчүн биз основной баягы тамактануубуз эртең менен түштө жакшы болуш керек, сбалансированный болуш керек, белок, май, углевод баланста болуш керек да. Мисалы үчүн белокту эле алсак, биз мындай байкабайбыз да. Мисалы үчүн тамак ачканда кичинекей эле эт кошуп, калганын баары углевод да, тарелкабызды карасаңар. Бирок белок полноценный болуш керек. Жокчулукта ошонтип эле курсак тоюп келди да. Кичинекей көчкө мынча ашпаш керек дегендей. Көчтүн даамы чыгып турса эле болду дегендей. Эгер биз белокту жетиштүү кабыл алсак, биздин клеткабыз тоет да. Канчалык углевод башка нерсени жеген менен клеткабыз ачка. Демек ачка. Тамак аш түшпөйт да, тамак мен ачкамын деп сигнал кете берет мозгко. Анан кайра эле ачка болдук деп жей беребиз, бирок белокту жебейбиз. Ошон үчүн полноценный белок жешибиз керек да. Анан неме ошол адаттарды мейли дедим да, анан эртең менен будильникке коюп баштабадым ба? Эртең мененки тамактануу болуш керек экен, коюп тургузуп өзүмдү жейин. Аны жегенден кийин анан түшкү тамактанууга келгенде дагы жеш керек деп. Адамдын жашоосу ошол тамакка эле байланган экен да, мындайча айтып келгендечи. Анан эгерде уйку тамак туура эмес болсо, өзүбүздү жоготобуз. Анан тарелкадан жанагы 5 түстүү тамак болсун дегенди да угуп калдым да. Канчалык деңгээлде чын? Жашыл, кызыл, ак, күрөң дегендей эт, помидор, бадыраң, канчасы бышкан, канчасы чийки. Биздин организмибиз мындай да, ар бир вкусту жеш керек да. Мисалы үчүн кислыйды, кычкылды, таттууну, ачууну ушунун баары болуп турушу зарыл да. Мисалы үчүн ошол таттууну эле алсак, биз арыктаганда көбүнчө дагы бир арыктоодо ката бул углеводду алып салуу, таттууну такыр алып салуу. Макул алып салдың, бир күн алып салдың, 2 күн алып салдың, бирок организм керек дейт да, требовать этет, талап кылат да муну. Организм талап кылат дагы, бир күнү мондай срыв болот дагы, толтура таттууну жеп аласың, анан кайра ашыкча салмак пайда болот да. Ошол себептен срыв болбош үчүн организмдин талабын аткарыш керек да. Бардык даамдар болуп туруш керек тарелкада. Бул чындык. Демек, бардыгын жейбиз, бирок кичинекей бир тиштем татым менен, керектүү өлчөмдө. Мен керектүү өлчөмүм чоң болуп атпайбы таттууда? Кандай кылам муну? Эгер ушундай таттууга тартылуу болсо, анда дефициттерди аныкташ керек. Көбүнчө бул дефициттердин айынан болот да. Жанагы стресс болсо менен тамак жей берем, токтото албайм дегендер кандай? Бул дагы бир себеби. Биз жанагы көп жеп алабыз го, эмоцияга алдырып. Бул эмоциональное заедание стресса деп коет да. Бизге бир кандайдыр бир внимание керек болсо, бизге бирөө тараптан бир жакшы сөздөр керек болсо, эмоция керек болсо, биз ошол эмоцияны ала албай жатсак, биз ошону тамактан алабыз да. Себеби баягы быстрый углеводдор, таттуулар бат энергия берет. Же чарчап турган болсок, бат энергия берет дагы, бат көтөрөт, бизди мындай жакшы бактылуулук абалга алып келет дагы. Анан бир аздан кийин кайра ал түшүп калат тез эле. Анан биз кайра 2 эсе талап кылат дагы, 2 эсе жеп алып, анан семирип атканыбыз ошол себептен да.
Ошол айтор мен бул биздин маегибизди бир аз жыйынтыктайт окшойм. Эгерде жекеме жеке диетолог керек болсо, билесиздер, Кыргызстан айымдар коомуна чаласыздар. Бизге Жылдыз Байтикова айым керек дейсиз. Толугу менен Жылдыз айымдын мынакей Инстаграм баракчасын белгилеп койдум. Ошол жака өтүп, Жылдыз айымдын болгон тажрыйбасы, болгон сабактары менен таанышыңыздар. Суроо калтырыңыздар. Биздин кийинки маегибизде ошол суроолорго жоопторду беребиз. Кызыктуу суроолорго албетте жеке диетологдон белек алып алайм сизден азыр. Сабак, консультация кылсаңыз болот. Консультацияларым бар. Анан ошо коомубузда ушундай күчтүү нутрициолог бар. Чындыгында иши менен бардыгын көрсөткөн, сөз менен гана эмес. Анан байлардын жашоосу менен кедейлердин жашоосу деген сөз көп айтылат го биздечи. Анан мен ошол акыркы күндөрү ошолордун тамактангандарын байкап баштадым да. Анткени эми биз жашоо шартка байланыштуу байлардын арасындагы тойлорго, жакшылыктарга барат экенсиң. Анан жөнөкөй карапайым жака барып дагы мындай той аштарга катышасың го. Анан барып калсаң, жакшылыкта, жамандыкта дагы баягы кичине кандай десем, тамакты гана бир ушунчалык маанилүү деп жашоосун эсептегендер дасторконунан башка эчтеке сөз кылбайт экен. Ашта дагы, тойдо дагы. Дасторкону мындай болду, дасторкону мындай болду. Тамактануу биздин акыркы күндөрү модага айланып кетти да. Ошон үчүн тойдон той беришет кандай, аябай ысырапчылык болуп атат. Ошол себепта бир себеп да бул ашыкча салмактуулуктун. Мен айтар элем, бул нутрициология жөн эле диета эмес. Бул ден соолукка кам көрүүнүн маданияты. Бизде тамактануунун маданиятын шуну айткым келип атат да. Маданияттан кийин жанагы аябай колунда барлардын бир тоюна барып көрдүм да. Эми ал жактан биринчи мен түшүнгөн жокмун. Кана тамак дедим да. Тамак жок десеңиз. Биздикинде баягы обычный тойлордо. Анан аяктан үйрөнүп келем, анан кече туулган күнүмдө ошондой система менен өткөрөт атпаймынбы? Алар мындай кылат экен. Өзүнчө бөлмөгө тамак коюп коет экен. Баягы диетада жүргөн адам астына тамак койсо жеп жүрөт экен да. Ал диетасы үчүн сизге окшогон жеке диетологдорго акча берет. Алар арзан турбайт. Тренерлери да кымбат турат алардыкы. Айтор тамагы менен машыктыруучусуна эле акчасы кетет экен да. Анан тойго келип туруп жеп койбош керек экен да. Анан өзүнчө бөлмөгө тамак коюп коюшат экен. Ал жакта диета кармабаганына ылайыктуу бүт тамак бар экен. Балыгы, тоогу, эти, күрүчү, гречкасы, айтор бүт бар. Анан ошол тамак маданиятында барасың, каалаганыңды салып өлчөмөн жейсиң, керектүүсүн. Кайра келдиң, мареке уланып жатат, столдун үстүндө сени кызыктырган эчтеке жок. Бир гана туура, клубника. Эң туура. Мен дагы ошого өттүм да мен. Мен дагы ошол нерсени көрдүм туулган күнүңө барганда. Аябай сонун экен деп, тойлордун баары ушундай өтсө деп ойлоп койгом. Балык жейм, бирөө тоок жейм дебейт. Туура. Каалаганың алып жей, сага керектүүсүн. Ал эми астыңа коюп койсо, биз пендебиз да, нафсибизди тыяган билебиз, тыяганды билбейбиз кээ бирөөбүз. Любой тамакты алып жегибиз келет дагы, баягы неосознанно алып жеп кое беребиз да, ашыкча жеп кое беребиз. Ошон үчүн ушундай кылган бир чети туура экен. Ушинтип маданиятыбызды, тамактануу маданиятын өзгөртсөк боло тургандай да. Мисал катары, үлгү катары көрсөтүп, анан ошентип байларга окшоп туулган күнүмдү өткөрүп көрөйүн дебедимби? Жакты, гүлдөрдү гана койду. Столго эч нерсе койбой деп. Бирок улам сурап аттым бардыгынанчы. Урсаңар той атабы, жакшы элеби, кандай десем, ой, толтура жакшы эле дейт. Анан бизде кайра эле айланып келип карасак, ислам динибизде, Куранда бүт ошолор жазылган. Ысырапчылык кылба, тамак төгүлбөсүн, кетпесин. Жап-жашынакай кылып, тамактар таза бойдон калат экен, анткени ар ким өзүнүн тарелкасына салып кетти. Арткан жашынакай тамактарын баарын чогултуп, жашынакай кылып упаковкалап берди. Эртеси күнү эмне үйүмдөгү курулушчуларга барып тамак дасторкон жайып койдум. Таптаза тамак мисалы үчүн. Бирок үйгө тамак алып кеткен жок, муздуккан жок деп тарынбаңыздар деп коеюн. Ошол заман менен дагы коштошсок болот экен. Ошондой заман менен бир мисал ушундай келтире кеттик. Анда кимде кандай суроо болсо бизге жазыңыздар. Ушундай